Амантай, Эртай жана Эсентай. 3 наристе 19 апрелде жарыкка келди. Ымыркайлардын салмагы 1900, 2200 жана 2600 грамм. Кыргыздын өнүгүү өсүшүнө салымын кошкон. Бир эле үй бүлөнү эмес, бүтүндөй өлкөнү сүйүнүчкө бөлөп жаткан наристелерди ата-энеси көпкө күтүшкөн. Кудай таалам ар кандай сыноосу болот экен да. Буга чейин перзенти болгон эмеспиз. Баягы Кудайым берерин унутпасын деген сөз бар го. Ошо Кудайдан дуа кылып, ниет кылып, ар дайым ушу тилейт элек. Аттарым болсо жакын адамдар менен, ушу милиция тармагында иштеп кеткен өзүбүздүн эле генерал агабыз бар. Ата-энебиз бар, ошолор менен кеңешип кеткен бармак урубайт деп, туугандар ортого салып, анан акыркы чечим ушундай болуп, улуу балабыздын аты Эртай, андан кийин Эсентай, үчүнчүсүн Амантай деп койдук. Шаардык перинаталдык борбордун башкы дарыгери белгилегендей, 3 эмдин апасынын абалы жакшы, ал 35 жашта. Кош бойлуулуктун 33-чү жумасында эрте төрөт коркунучу менен кайрылган. Ара төрөт коркунучу деп келип түшкөн. Биздин патология бөлүмүндө карап, буга чейин да түшкөн. Анан биз ошол срогун кичине өткөрүп, чоңойтуп төрөтүп берели деп карап атканбыз. Анан төрөттүн биринчи мезгили башталып, тез аранын ичинде операция жолу менен төрөттүк. Операция 3 эм болгондо операция менен төрөлөт. Анан операция жолу менен ошол күндүзгү 11-лерде төрөлдү. 3 эркек бала. Буюрса энеси өзү жакшы карап атат. Анан чыгарганга даярдап атабыз. 3 эмдин атасы милициянын майору, учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгында Ак Буура милиция бөлүмүнүн жетекчисинин ыкчам иштер боюнча орун басары кызматында. Кудайым буйрса балдардын келечеги кең болсун, ден соолук болсо, чоң ийгиликтерди жаратабыз. Кыргыз милициясына салымыбызды кошобуз. Балдарыбыздын да келечеги кең, асман ачык болсун. Аман эсен ошо бутуна тургузуп, чоңойтуп алалы деген үмүттө турабыз азыр. Биринчи күнү наристелер жандандыруу бөлүмүндө байкоого алынган. Бүгүнкү күндө алар ара төрөлгөн балдардын бөлүмүндө. 3 эмдин жана төрөттөгү эненин абалы канааттандырарлык. Бактыгүл Султанбек кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.